Рахмат, еске алынат. 6-шы микрофон. Саламатсыздарбы? Жазылбаган мыйзамдар жөнүндө сөз болуп калды, ошон үчүн айтыш керек болуп калды. Негизи ошо жазылбаган мыйзамдар бар болгон үчүн бизде акыйкатсыздык да. Мен айтат элем, ошо акыйкатка келбейлүү. Мисалы, азыр бизде жакшы бир возможность болуп атат да, жогорку кеңеште дагычы акыйкатка келгенгечи. Бул жерде комитеттердин төрагалары болуп, топтун башчылары болуп, жада калса вице-спикер болуп, мен ойлойм, бул жерде акыйкатсыз отурган кишилер бар да. Мисалы, кээ бирлери бир күн мамлекеттик жумушта иштеген эмес. Бир мындай мен көрүнүктүү мындай Кыргызстанга пайдасы тийген адам деп айтыла турган адам эмес да. Бирок негедир ушундай чоң даражада отурат да. Бул эмне себептен болгон? Анткени бул деген жазылбаган мыйзамдар бар болгон үчүн болгон да. Мен бүгүн ошол боюнча айтып кетет элем, урматтуу коллегалар, урматтуу депутаттар, бизде бүгүн ошол мүмкүнчүлүгүбүз бар. Могу комитеттердин төрагаларын, кээ бир дейм, баарын дебейм, кээ бир вице-спикерлердин ордун карап чыксак, ошолорду акыйкатка алып келип, эмне себептен ошол жерде отурганын билип биз. Жалпы элге да уялбай ошону айтканга, бул себептен отурат депчи. Ушундай акыйкаттыкка келсек болот эле, жазылбаган мыйзамдар токтотушубуз керек негизиненчи. Рахмат. Рахмат, 5-ші микрофон. Рахмат төрага, урматтуу төрага. Эл аралык иштер коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитет кезексиз жыйын өткөргөнгө 15 мүнөт танап сурайбыз. Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министринин кызмат ордуна дайындоо жөнүндө макулдашууга 10:30-дан 10:45-ке чейин биз кезексиз жыйын өткөргөнгө танап сурайбыз. Рахмат, эске алынат. 1-ші микрофон. Рахмат, саламатсыздарбы, урматтуу коллегалар, Махабат Мавлиянова Эргешевна, мекенчилик группасы. Марлен Абдрахманович, бүгүн сиздин ушул биринчи жумуш орун, биринчи жумушуңузду баштадыңыз. Куттуктайм. Жаштар жаңы көз карашы менен мамлекеттин өнүгүшүнө көп салым кошосуз деген ойдомун. Ошол парламенттин дагы дареметин көтөрүп, ошол өлкөнүн өсүшүндө жалпысынан эле баарыбыздын көмөгүбүздү кошконго салым кошосуз. Жана мен айткым келет, ошол социалдык маселелер аябай көп. Социалдык маселелер чечилет качан гана биз экономиканы көтөргөндө. Экономиканы көтөрүп, налогтор түшкөндө гана биз ошол бүт маселени көтөрө алабыз. Ошондуктан мен ошол экономикага багытталган мыйзамдарды, ошол багытта көп иш алып барууну дагы бир карап өтүш керек деген сунуштарым бар. Андан сырткары бүгүнкү ушул фракция группанын 5 мүнөтүн мага берсеңиздер. Рахмат, эске алынат. 6-шы микрофон. Рахмат. Урматтуу төрага, сизде биринчи официалдуу иш күнүңүз менен мен да куттуктайм. Өзүнүн мекенчилик депутаттын тобунун атынан. Анан Махабат Эргешевна, сиз мага келип айтып кеттиңиз эле, мен айткан чакты менин алдыма чыгып өзүңүз да айтып алдыңыз. Бул сизге бир аз этикага туура келбей калды. Мекенчилик депутаттык тобунун 10 мүнөт убактысын Мавлиянова Махабат Эргешевна берип доош кылып суранам. Рахмат. Рахмат. 3-ші микрофон. Рахмат, урматтуу коллегалар, урматтуу төрага. Бүгүнкү күн тартибинен ар кандай маселелерди алып салууну сунуштайт элем. Анткени 2-3 комитеттин кезексиз жыйындары бар экен. Андан сырткары дагы түштөн кийин карала турчу көп маселелерге байланыштуу. Ошондо ош коюп берип койсоңуз. Андан сырткары да бизде 2-3 жаңы министрдин каралуусу бар. Ошого байланыштуу убакыт жетпей калышы мүмкүн. Күн тартибине алып берип коюңуздарды суранат элем. Кубаныч мырза, мен сизден суранып кетет элем, ушул сунушуңуздан артка алып коесузбу? Анткени мен эми жаңы мына төрага катары биринчи эле күнү келем, ар кандай маселелерди алсак бир аз туура эмес болуп калат. Сизден суранам. 2-ші микрофон. Экинчи микрофон. Так, бир. Урматтуу кесиптештер, урматтуу Марлен Абдрахманович. Бүгүнкү жаңылыктарыңыз жакшы мындай өзгөрүүлөр болуп атканын көргөздү. Буюрса сиз тараптан дагы бир жакшы бир иштер жасалып атканына күбө болуп атабыз. Пландап аткан иштерге ийгиликтер каалайбыз. Кечээ да сизде болгонуңузда жаштар кеңеши боюнча да колдоп бердиңиз. Буюрса парламентибизде да жаштар кеңеши, жаштар парламенттерин бириктире турган бир орган түзүлүп калышы алдында турат деп ойлойм. Экинчиден,
Алмаз Акунжанов шикет атканы албетте бизди өкүндүрдү. Ал киши чындап жакшы иштештик, мыкты адам эле. Бул дагы эми баягы этаптан өтүп атат деп ойлойбуз. Бектур Журсбаевич, эми сиз менен да жакшы иштешкенге иштешели. Мекенибиздин өнүгүүсүнө азыркы темпти жоготпой, мамлекетибизди гүлдөп өнүгүшүнө сиз дагы салымыңызды кошуңуз. Биргеликте Кыргызстан үчүн. Анан жалпы эле акыркы саясий окуялар боюнча бир-эки ооз комментарий берейин деп атам. Абал турукташты, Кудайга шүгүр, баары жайында. Болгону кайрылып кетем, ушу жаштарга провокациялык аракеттерге алдырбайлы. Анткени баарыбызда бир мекен бар, ал мекенибизде жакшы иштер жасалып атат бүгүнкү күндө. Ошол темпти, ошол иштерди жоготпош үчүн жаштар биригели ынтымакта бололу. Мындай бир провокациялык иштер жүрүп кетпесин деген ниетте айтып коеюн. Рахмат. Рахмат, урматтуу депутаттар. Анда Алмаз Акунжанов боюнча да бир-эки сөз туура белгилеп кеттиңиз. Ал жөнүндө иши өтө зор болду. Ал боюнча дагы жакын караларда тийиштүү чечимдер чыгат деп ойлойм. Анда урматтуу депутаттар, жалпысынан күн тартибинин негиз катары добуш коюм, добуш бериңиздер.